Тоң районундагы Актерек айыл аймагында жайгашкан Барбулак ысык суусуна жетүүчү автожолдун абалы начар болгондуктан жергиликтүү тургундар жана меймандар үчүн көйгөй жаралып келген. Бирок жакында бул көйгөйдүн чечилиши башталды. Жолдун 0 чакырымынан 4 чакырымына чейин асфальт төшөө үчүн алгачкы жумуштар жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда основаниясын жасоо, кум шагыл иштерин төгүүдөбүз. Азыркы учурда бул иш-чараны деген Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын филиалы номер 10 жол тейлөө ишканасы алып барууда. Азыркы учурда 4 хова, бир экскаватор жана бир грейдер автомашинасы иш алып барууда. Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан 2025 жылга пландалган титулдук тизмесине кирген капиталдык салымдар беренеси боюнча аталган жолдун курулушу жүрүүдө. Бул жаңылыктар жергиликтүү элдин жана келген меймандардын кубанычын арттырууда. Кум төшөлүп, жол оңолуп аттыр. Эми асфальтталат дегенге сүйүнүп атабыз. Жол болсо трассадан бул эмеге Барбулакка чейин жол аябай начар болчу да. Мына жакшы ушу айыл өкмөтү, же өкмөтпү ушу аракет кылып асфальт баскан аттыр. Биз кубанычтабыз. Султан инибиздардан бери, айыл өкмөттөрдөн бери ушу жолго анан баарыбыз ушинтип жолду рахмат. Анан ушу 10-дебу президентибиз Көлдүн айланасына балыкчы барышкан жолун мынакей 90% бүтөт дедиле. Бул дагы аракет кылып бүтүп атат. Кызыл Туну өзүңөр көрүп атасыңар, Кескенбелди көрүп атасыздар, буякты көрүп атасыңар. Ушу Садыр Нуркудоевичке да ушул учурдан пайдаланып чоң ыраазычылык келтире атабыз. Барбулак жана Жылуу суу автожолунун курулушу айыл үчүн гана эмес, бүтүн район үчүн экономикалык жактан жакшы киреше алып келет. Жолдун начар абалында да туристтерден жыл сайын 4 миллиондон ашык акча каражаты түшүп турган. Эми асфальт төшөлгөн соң туристтик агымдын көбөйүшү күтүлүүдө. Буякта 4 километр жолу асфальттанган турат, Кудай буйрса. Бул жерде эң негизги болгон терме минералдык ысык суубуз бар. Аябай адам баласына, ички органдарына, тери ооруларына, муун ооруларына жакшы пайдасын тийгизе турган бирден бир Кыргызстанда 2 суу болсо ошонун 1 суусу ушу бизде да. Ушул суубуз бар. Андан сырткары ажайып көлүбүз бар. Ушу көлүбүзгө келген туристтер аябай таза, пляжыбыз, көлүбүз тунук дегендей. Бул аракеттер өлкөнүн туристтик багытын өнүктүрүүгө чоң салым кошуп, жергиликтүү экономикага олуттуу таасир этет. Жол курулушу менен бирге жаңы ишкердик мүмкүнчүлүктөрү жана жумуш орундары пайда болот. Барбулак ысык суусунун жаратылышы жана уникалдуулугу менен туристтерди тартуу үчүн жакшы шарттар түзүлүүдө. Данияр Акунов, Талгат Токтомушев, Ысык Көл жаңылыктары.